Саламатсыңар урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандооңуздар менен адаттагыдай эле айкидонун көнүгүүлөрүн, ыкмаларын үйрөтүүнү улантабыз. Айкидо жөнүндө бир нерсени эскертип кетмекчимин. Айкидо ойлоп чыгарылганда эле өзүн өзү коргоо үчүн ылайыкташкан ыкмаларды ойлоп чыгарылган. Айкидонун ыкмаларын бирөөгө зыян келтирүү үчүн иштеткенге болбойт, өзүн коргоо үчүн башка эле жок болуп калганда гана иштетсе болот. Себеби айкидонун ыкмалары травма алып келүүчүлүгү менен айырмаланат башка спорттун түрлөрүнө салыштырганда. Үйрөнгүлө, бирок бирөөгө зыян келтирбөгөнгө аракет кылабыз. Бүгүнкү ыкма суми отоши деп айтылат. Жеңил гана оңой эле үйрөнүп алчу ыкма. Эгер мына оң колун сол кол менен кармаган болсо, сырт жака колун бир аз тартканда бул тең салмактан чыга баштайт. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, тең салмактан чыкты. Ушул моментте чыканагын артка тез түртүү менен жыгытып салса болот. Себеби колун артка тартканда бул тең салмактан чыгып, өзү да жыгылайын деп калган болот. Ушул убакта чыканагын арт жака түртүү керек. Биринчи тең салмактан чыгарып алабыз. Анын үчүн колун сырт жака тартып туруп, өзүм тиземе каратып тартамын дагы. Эми чыканагын түртөм. Эми жайыраак жасап көрсөтөйүн ушунун баарысын. Колду сырт жака чыгарамын. Тең салмактан чыкты. Чыканагын артка түртүү үчүн арткы буту менен алдыга жылышым керек. Эми Азат мен жыгытып көрсүн, мына. Жайыраак. Айкидонун ыкмаларын телевизордон үйрөнүү мүмкүн эмес. Айкидону ойлоп чыгарган киши Морихи Осиба, биз Осенсей улуу окутуучу деп айтабыз. Айкидону китептен, видеодон үйрөнүү мүмкүн эмес. Айкидо колдон колго гана берилет деп айткан.